Алланын өкүмүн исламды толук кандуу ар бир исламда канча 5 парыз болгон болсо ошону аткаруу менен субхана биз татыктуу бир чыны Алланын кулу болобуз. Ихсан даражасына келип инсандардын айыптарын көрбөй өзүбүздүн айыбыбызды көрүп бирөөнү оңдобостон өзүбүздү оңдоо менен алек болуп бул дүйнөбүздү курабыз. Ахиретте иншалла бейиште эң жакшы көркөм ээси, адеп ахлактын эң көркөм ээси болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейиште бир болсун дешенебиз. Ошонун себебинен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат экен, кимде ким дейт, зaqat ta'amal iman. Мен радия биллахи раббан ва бил ислам дини Мухаммад набиян дейт. Кимде ким дейт, Аллахты жаратуучу катарында, ва бил ислам динен, ислам дин катарында, ошондой эле ва би Мухаммадин расулан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды акыйкат пайгамбар экенин ыраазы болгон адам дейт. Эмне болот? Айтып аткан субхан жөн эмес экен. Зaqat ta'amul iman. Ал инсан имандын даамын татыптыр дейт. Имандын даамы жөнүндө көп сөз айтсак болот. Биз түз ала турган болсок, бир тамактын даамы болот. Адам бир нерсени бир жерден бир кафеде, же болбосо бир досунукунда, же бир жерде жакшы тамак жала турган болсо, ошол тамакты эмне кылат? Эңсеп, дайыма ошону жешти каалайт. Качан тамак жеп бүткөндөн кийин ошо ашпозчуга, ошол жерде ошо бир кафенин ээсине жүрөгүндө ыраазы болуп, момундай, сонун тамак болду, бүгүн обед сонун болду, машалла деп, мындай бир кандай бир даамын таткан адам болот. Мажнун Лейланы ушунчалык сүйүп калыптыр. Эч бир аял көзүнө көрмөй калыптыр андан башка. Мажнун Лейланын баскан кадамын керек болсо атыр себебемесе дагы денесинен чыккан жытын билчикен да. Анын үйүнүн эшигинин алдына келип, кудум эмгечилип колго Каабаны тегеренгенсип, үйүнүн көзү менен тегеретип кетчикен. Анын итин көргөндө Лейланы көргөндө болчу экен. Дарбазасы кулап турса, ошону акырындык менен ошол эмететкен, улам эме кылып жасай берип, баягы улам баткакты улам жасап үстүн Лейланы ошо башка бирөө көрүп калбасын деп, өзүнөн боюна узартып ийиптир да баягынча. Ушунча жакшы көрөт экен, субханалла. Анан бир күнү ошол замандын амири Лейланы көрөйүнчү дейт экен. Элдин арасында даңкы чыккан Мажнун ушунча чынында ушундай сүйүү барбы? Чынында ушу эмне деген аял болду экен ушунча сүйүп калганчалык десе, анан барып амыр келатат десе, ду көчөнүн баары эме, анан баягы Лейланын үйүнүн түбүнө келип токтоп, анан баягы эшигин кожоюн үйдүн Лейланын атасы ыраазы болуп, амир келиптир бизге деп, эмнекен үйүнө киргизип, анан баягы атасы ушу Лейланы көрсөтчү мага, бир ким болду экен, көрөйүн деп келдим десе, субханалла айтат экен, эми амырым сиз айтып аткан болсоңуз көрүңүз деп караса, чыкса эле бир сыган экен да. Сыган аял бар го. Ушундай экен да. Сыган дегенде кандай десең, капкара, бетинин эмеси жок. Анан тура калып, сен Лейласыңбы дептир. Ооба. Сен эмнеңди сүйдү деген экен да. Десе, баягы экен. Эми ал замандардын адамдары хикмат, басират, ошо даанышмандык, баам, парасат ушунчалык көп болгон экен. Мындай караптыр, эй амирил муъминин дептир. Сиз мени көзүңүз менен көрдүңүз дептир. Бирок менин Мажнунум дейт, мени жүрөгү менен көрөт деген экен. Ошонун себебинен субханалла амир дейт, баягы амир ушуну уялгандан ошол жерден чыгып кеткен экен. Экинчи сүйлөгөн эмес экен. Алар айтат, Алла Таала бекеринен субханалла калбе салим, жөнөкөй эмес балки ушундай бир жүрөктүн тынчтыгы, жүрөк менен болгон зикирлер, жүрөк менен ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болсо жүрөгүңөр силердин падышаңарды бекер айтпаса керек. Биздин сезимдин баардыгы тең, жаманы да жакшы да биздин жүрөгүбүздө болот экен.
Ошол себептен ушул жүрөктүн ичинде эмне бар боло турган болсо инсан ошол нерсеси менен бактылуу болот экен, эмне бар болсо ошону менен бактысыз болот экен. Ошол себептен айтып атат да, кимде ким субханалла Аллага ыйман келтирип, ушу ыйман келтиргенине, ал Алла Таала жаратуучу экендигине, ушу жөн эле жаратып койбой мусулман кылып койгонуна ыраазы болгон адам, же болбосо Алла Таала жөн Алла Тааланы тааныгандыгына, анын берешендигин, анын айкөлдүгүн, анын Раззак экендигин, анын жалгыз экендигин, анын бейиши тозогу бар экендигине ыйман келтирип, ушу менин Роббим канча улуу, канча кудурет деп жүрөгүндө машалла таянса Аллага таянып, сураса Алладан сурап, ыйласа Аллага ыйлап, бир нерсе тилеген болсо Алладан тилеп жүргөн адам, бул субханалла чыныгы ыймандын дамытаткан болот. Качан намазга турса, намазга турганда бул акыркы намазында окуп, намазга турса субхан өзүнүн Роббисинин алдына келгендей, көптөн бери күтүп сагынгандай субхан алдына келген адам, эмне экен? Акыйкат исламдын даамын таттыр. Ал эми кимде экен пайгамбар саллаллаху алейхи жолунда жүрүп, көптөгөн адамдар кеп эле биз азыр деле мусулмандар биз алысыраак болуп калдык десеңиз да. Канча деген адамдар сакал коюшуп, бизде сакал мейли, ал субханалла сакал адат болуп калган. Илгертен адат болду. Манаста да эме бар, баягындай сакал бар, болгон экен, Бакайда да болгон экен, субханалла турабы. Алмамбетте да болуптур, Эрчубакта болуптур. Субханалла. Карасаң анда бүт баарында сакал болгон экен. Бул илгертеде. Бул биздин табиятыбыз экен. Бул бар экен. Мейли деп коюшуңуз мүмкүн да. Бирок ошо ушул заманда, фитна заманда пайгамбар сакал койгон деп коюп аткан, пайгамбар узун көйнөк кийген деп кийип аткан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оң жак менен басып аткан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга катуу оорчулук келсе дагы деп ага ушуна мындай айтканда ыдык көрсөтүп, аны сабып атса дагы сабыр кылып турган адам. Субханалла, пайгамбардын сүннөтү жок бул. Мен пайгамбардын кой адамдар бейишке кирип калса экен, тозокко кирбесе экен деп гам пикир кылып тургандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн тарикка жол экен деп субханалла, пайгамбардын ар бирине баскан изине биз басып жүргөн адамдар субханалла ыймандын даамын татпаганда алар кимди башка ким тартат? Азыркы мезгилде ушундай заманда пайгамбарыбыздын жолу экен деп пайгамбардын мечитинде отургандар, пайгамбардын жолу экен деп субханалла ажылык умра кылып аткандар, пайгамбардын жолу экен деп мечит медресе салып аткандар, пайгамбардын жолу экен деп ушу кедей кембагалга, жесир жетимге жардам берип аткан адамдар субханалла ойлойсуңар. Жакшылап ойлонуп көрсөчү. Кээ бир убакыттарда ушундай кылып аткан адамдарды жаман көргөндөр бар. Бирок алар ошолор жаман көрүп аткандар ыймандын даамын таткан жок. Ыйман эмне экенин билбейт экен алар. Чын айтам, билбейт. Арабызда деле ушунча адамдар бар субханалла. Ушундай бир кандай десем, өзү мусулман эле. Бирок эмне экен? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө, пайгамбар акыйкат пайгамбар экенине мындай ынанбайт. Ислам жөнүндө айта турган болсо айтат, мен намаз окубай эле келме айтып койсом болот дейт. Жаратуучу Аллах бар десе, эми надо подумать дейт да. Көп да толтурабы? Эми айтсаңар, субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бекер айтып аткан жок да турабы? Ыймандын даамын татыптыр дейт. Бардык эле адамдын колунан келе бербейт. Сүйүү. Адам баары эле сүйө албайт. Мен бекеринен силерге азыр Мажнун менен Лайланын окуясын айтып берген жокмун. Мен айта берем, дагы бир жолу айтып берейинби? Бир күнү ошол Мажнун баягы Лейланын дарбазасын түйдөн митип жатса, баягы дарбазага жетип калыптыр, билбейчи. Мээси жок да, сүйүүнүн масы. Субханалла. Анан кийин мынакей деп туруп, өткөнчө эле дарбазадан мындай ачык жер бар экен, анын алдынан чыгып баягы бутту көргөндө үйдүн эшигин алып турган ит бар деп Мажнундун бутун тиштеп алыптыр. Баягы жанында турган адамдар кет деп баягы отурса, Мажнун болсо итке тийгизбей атат дейт да. Тийбе дейт, итке тийбе дейт. Колуң бутуң тиштеп алды азыр, кана жок, жөн тийбегиле болот. Лейланын ити дейт турбайбы. Карасаң кандай? Айтайын деген субханалла, биз да өзүбүздүн динибиздин жиндиси болушубуз керек. Биз да өзүбүздүн динибиздин жиндиси болушубуз керекпиз. Ленин туура айткан, дин бул апийим деп. Апийимден чегип алыш керек. Ойлоп алар тигиндей апийим экен. Андай эмес, субханалла. Биз чыныгы качан балдын даамын татканда, кандай эле адамдар субханалла ошол даамды дайыма эстеп, ошону эле каалап калгандай, биздин динибиз ушундай. Бирок ал бал ушундай бал, дайым шипа мындан. Мындан дайыма шипа табабыз. Мындан дайыма рахат табабыз. Рахат үзүлүп калбайт. Күн түн
бассаң турсаң, сен эч качан чыдап кетпеген колдоочуң болсо жаманбы? Же жакшыбы, жаманбы? Анда субханалла эмне дегеңер бар андан башка? Кайда барыңар башка? Кимден сурагыңар келип атат? Кимге ибадат кылыңар келип атат? Кимге коркуңар келип атат? Кимден үмүт кылыңар келип атат Алладан башка? Ушундай да. Ол эле мечиттин ичинде эле эмес бизге ибадат кылган ол саат берилген. Бизге субхан, кыямат күнгө чейин бардык любой жерге барып туруп кетип баратсаң дагы, велосипед тээп баратсаң да керек болсо субханалла охотага чыгып тоонун башында отурсаң дагы тетиякта, отуруп да жайлоодо кымыз ичип аткан болсоң мейли, бир коозун союп алып чогуу отурган болсоң мейли, кайсы жерде болсун, кыргыздын жакшы көргөн нерсени айтып атам да, просточу. Башка жак болду, машина айдап баратканыңда, ат минип баратканыңда, сүйлөшүп баратканыңда, аялың менен басып баратканда, келечекке план коюп отурган мезгилиңде дагы сен Роббиң сени менен, сен ошол жерде ибадат кылып, ошону эстеп отура берсең болот. Сен аны канча эстеген сайынчы даражаң өсөт, унутпагыла. Алланы канча эстеген сайын даража өсөт. Дүйнөнү канчалык эстеп, аны сүйгөн сайын ал даражаны түшүрөт жана адам бактысыз кылат. Бирок Алланы эстөө, аны менен мамиле куруу, аны мактоо, ага жакшылыктар айтуу, андан үмүт кылуу, андан коркуучу адамдардын бул дүйнөдөн болгон коркунучу тапсырат. Аракет кылабызбы иншалла? Иншалла. Мен өзү тарикатты өтө катуу кармаган кишилерден. Тарикат десек ойлобоңуздар, субханалла, Аллаху деп бийлеп кетиптир деп. Андай эмес. Субханалла. Тарика ушундай бир жол. Ал жерде сен Алла менен башка эч кимдин ишиң жок. Алла менен. Силер көбүнчө сурайсыздар, субханалла, эмне бул жиндерден коркпойбу, буга нападение кылбайбы? Жок, субханалла. Кайсы жерде имандын мээнети болгон болсо, кайсы жерде субхан туура жолдо болсо, субханалла, алар ошолордон тескеричи коркот. Эгер ким Алладан алыс болсо, Алла менен мамилесинде субханалла бир ыргылжың болсо, бөөгөтү, төөгөтү болсо, ого жабышып алат ушул. Түшүнөсүздарбы мен айтып аткан максатты? Кайда болсо да Алланы унутпаңыздар. Пайгамбар айтат, кайда жүрсөңөр да Алладан корк дейт. Кайда жүрсөң да Алладан корк. Кайсы жерде? Коркуу деген бул сүйүү деп айтабыз биз. Корк десе эле деп башын тыгып салат, жок, субханалла. Ошонун экинчи чоң нерсе бар, адам акысына кирбе. Бул тарика, ушул тарика биздики. Мен көчөдө айттым, биздин динибиз кандай дин деп айттым эле, кана эстегилечи. Чото көчө менен уккан эмес окшойсуңар, бүгүн жаңылар экен, мен жаңылар экен. Биздин динибиз ушундай дин, эч качан колуң менен, тилиң менен, оюң менен дагы бир башка адамга зыян келтирбейбиз биз. Түшүнөсүздөр? Башка эч бир адамга, махлукка зыян келтирбейбиз. Бизде чымында өлтүрүш үчүн ойлонобуз. Өлтүрүш керек, өлтүрбөш керек. Ошо зыян берип атабы, зыян бербей атабы деп. Субханалла, акырында эмне болоорун билбей, чымын тык деп келип, аны сүзүп алып чыныңа түшүп калса, анда жон койбойбуз да. Толугун матырып да ыртыбыз да. Түшүнөсүзбү? Толугун матырып да ыртыбыз. Андан да пайдалуу болот, субханалла. Оң канат, сол канат менен бир анда зыян болсо, бир жагына пайдасы бар, басып салат, ыртыбыз болду. Деп көрдүм кандай нерсе. Жөн эле эч качан зыянды кылбайбыз биз. Аракет кылышыга? Иншалла. Субханакалла хамдулилlah. Анта астагфирука ва атубу илейк. Кытайтан барзы иман хидayet берген. Аллахым разы болсун.